Бишкектеги мектептердин биринде бомба коюлгандыгы тууралуу жалган телефон чалууга шектелген 2 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. 14 жаштагы окуучулар өздөрү окуган мектептеги мугалимдин мессенджерине сиздин мектеп НМД тобу тарабынан миналанган, адамдарды эвакуациялоого 20 мүнөтүңүз бар, болбосо алар куткарылбайт деген билдирүүнү жөнөтүшкөн. Алар жарылууну токтотуу үчүн 50 000 сом талап кылышкан. Окуя болгон жерге дароо райондук башкармалыктын жетекчилиги жана тергөө тобу барып, кинологдор иштеп, бактыга жараша бомба табылган эмес. Аталган факты боюнча шаардык милициянын маалыматты каттоо журналына түшүп, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жыйынтыгында бул ишке шектелип 2 окуучу кармалган. Алар кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган куракка жет электигине байланыштуу ата-энелерине өткөрүлүп берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Шаардык милиция жардыруу коркунучу тууралуу билдирүү тараткандар жоопкерчиликке тартылып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал экендигин эскертти. Нарындагы соода борбордо эркек киши кызды бетке муштап жиберген окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Кадрдан көрүнүп тургандай, кезек күткөн адамдардын арасындагы жаш кызга артында турган киши себепсиз кол көтөргөн. Нарын облустук милициясы билдиргендей, 20 жаштагы кыз ага арыз менен кайрылган. Бул иш милициянын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп баштаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө окуя 14 ноябрда шаардагы Чолук Ата соода борборунда болгондугу такталды. Анда 20 жаштагы жаран банкоматтан акча алайын деп кезекте турганда, болжол менен 30 жаштагы эркек киши кезек талашып, аны жаакка чапкан. Кыздын айтымында качканына карабай башка чаап, артынан кубалаган. Азыркы тапта арыз ээси облустук ооруканада дарыланып жатат. Милиция кылмышка шектелип, Нарын районунун Орто Нура айылынын 31 жаштагы тургуну кармалганын маалымдады. Шектүү сурак учурунда кыз менен урушуп кеткендиктен кол көтөргөндүгүн билдирген. Күнөөкөргө экспертиза борбору 2012-жылы эпилепсиядан пайда болгон деменциянын жеңил түрү деген диагноз коюлгандыгы айтылды. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин 1-бөлүгү бейбаштык боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жогорку кеңеш салыктан карызы бар кыргызстандыктардын чет өлкөгө чыгышына бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорун четке какты. Мындай чара 100 000 сомдон көп суммада төлөбөгөн жарандарга колдонулмак. Бирок депутаттар ага макул болгон жок. Депутат Сүйүн Өмүрзаков калктын аярлуу катмары карыздардан кутулуу үчүн чет өлкөгө иштегени кетерин жүйө келтирди. Ал эми Шарапаткан Мажитова азыр үй сатууда дагы жарандардын мойнуна салык илинип калып жаткандыгын айтып, бул чектөө кыйынчылык жаратарын белгиледи. Экономика министринин орун басары Айнура Үсөнбекова мындай механизм учурда дагы иштеп турганын, азыр мыйзамдык жагы жөнгө салынып жаткандыгын айтты. Анткени буга чейин Конституциялык сот тышка чыгууну чектөө процедурасы күмөн жаратат деген чечим чыгарган. Натыйжада эл өкүлдөрүнүн 44-ü макул, 9-у каршы добуш берди. Долбоорду кеминде 46 депутат колдосо өтмөк. Паранжа жана никаб ислам динин туткан кыргызстандык кыз келиндер үчүн парз эмес. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев билдирген. Муфтийдин айтымында аял кишиге хиджаб парз, ал эми жолукту жүзү жана алаканы көрүнгөндөй кылып салынып жүрө алат. Ал эми никаб парз эмес. Биз башынан эле хиджабты колдоп келе жатабыз, а бардык жүзүн жаап алганды никаб дейт. Никаб ар кимдин укугу, бирок парз эмес. Кимдин укугун чектей албайбыз деген бүтүмгө аалымдар кеңешинде келгенбиз. Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитованын паранжага жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору 14 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Анда жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелбей турганы, конституциялык ченемдер жана эл аралык стандарттар сакталары, эрежени бузгандыгы үчүн 2000 сом айыппул салуу же 30 саатка коомдук иштерге тартуу сунушталып жаткандыгы белгиленди. 5-сентябрда Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасына көп аялдуулукту жактагандарды жазалоо жана коомдук жайларда бети башын чүңкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартуу жөнүндөгү мыйзам долбоору киргизилген. Азыр алар өздөрү как ошол цех катары иштерин бүт иштеп, машинасын иштеп болгондон кийин азыр уже иштеп калды. Мына жогоруда айтылгандай, ошол студенттер барып ал жерге практикадан өтөт. Керек болсо ошол жерге окуп аткан бала сабактан кийин барып иштеп кошумча акча табышы мүмкүн. Ар бир студентке шарт түзүлдү да. Ана мына жерде
биздин студенттер иштеп атышпайбы, алар ушул жакка чыгып жатышат. Анан иштеген учурда биринчи кабатка түшүп иштешет да. Ушундай шарттар. Анан Кесиптик окуусун аяктап жаткан Роза Токтоназарова Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинин студенти. Ал теориялык жактан алган билимин жаңычылган өндүрүштүк комплексинде бышыктап жатат. Буга чейинки бүтүрүүчүлөр жеңил-өнөр жай ишканаларында өндүрүштүк практикаларын өтөп келсе, эми окуу жайдын өзүндө буга толугу менен шарт түзүлдү. Роза өндүрүштүк практиканын негизинде дагы каражат табууга мүмкүнчүлүк ачылганын айтат. Бизде биринчи курстан баштап кычканды үйрөтөт, лекала сызганды. Модельдерди тартканды үйрөтөт. Лекаларды калькага чыгарганды үйрөтөт, материалдын үстүнөн бычышты үйрөтөт. Ошолорду үйрөнүп биз производственный с нуля начинаем, анан готовыйга чыгара алабыз да. Бычылабыз, ушул жерден бычылгандан кийин анан цехтерге таратылат. Бүт станоктор, например, режущий, маймандар, резактор, бүт приспособлениялар келген бизге. АБР проектisi боюнча. Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжди инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбооруна кирген. Бул долбоордун алкагында окуу жайдын атайын өндүрүштүк комплекси түптөлгөн. Бул үчүн жалпы 44 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Бул долбоордун натыйжасы менен индустриалдык педагогикалык колледж 1,5 миллион сомдон ашуун каражат тапкан. Мындан ары студенттер буйрутма алып, окуу жайдын чарбалык тармагын толугу менен тейлеп бере ала турганын билдиришет. Сөйлемге бул ишкердүүлүккө окутуу процессин биз ишке ашырдык. 3 кредит менен киргиздик окуу планына. Азыркы күндө мына сиздер өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. Студенттердин стартап пландарына, алар окууну бүткөндөн кийин да биздин бүтүрүүчүлөр жеке ишкерлик кылып иштеп жаткандыгы бул ошол ишкердүүлүккө окутуунун күтүлүүчү натыйжасы деп ойлойм да. Долбоор учурда 34 окуу жайда иштеп жатат. Анда кесиптик лицейлердин ремонттан тартып өндүрүштүк жабдыктарды алып берүү каралган. Муну менен кесиптик билим алган студентти иш берүүчүлөргө адис катары даярдоого мүмкүнчүлүк түзүү. Ошондой эле окуу жайлардын өндүрүш аркылуу каражат табууну көздөйт. Бул жерде биз 2 адистикке жардам берип көңүл буруп атабыз. Булар биринчиси бул швейный идеяларды конструкциялоо жана модельдөө, экинчиси бул пафтаз, программирование автоматизированный систем. Ушул кесиптерге берип аткан жардамыбыз бул биринчиден окутуу программалары. Анткени биз ушу балдарга эмне таалим берип атканына көңүл бурушубуз керек. Экинчиси бул ошол окутуу программаларын ким берип жатат? Ошол окутуучуларга көңүл бурабыз. Ушул эки негизги багытта көп жаңы ыкмаларды пайдаланып атабыз. Кайсы ыкмалар? Бул жумушчу орунда окутууну жайылтып атабыз. Өзүбүздүн жасап чыккан методика боюнча кошумча түрдө ишкерлик окутууну киргизип атабыз. Бул долбоор Билим берүү министрлигинин инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору тарабынан көзөмөлдөнөт. Бул эл аралык банктын колдоосу менен өлкөнүн 4 аймагында ишке ашып жатат. Ал эми Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжди алдыңкы тажрыйба болуп бере алган. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.